Соңғы кабарлардын орчундуулары 11 каналынын түз обосунда кабарлардын топтому менен студияда мен Мирлан Айталы. Алгач чыгарылыштын кыскача түрмөгү менен таанышып алыңыздар. Колумбияда катуу жааган жамгырдын натыйжасында сел болуп, анда 250дөн ашуун адам курман болду. Кыргызстандын өнүгүү стратегиясы 2040 жылга чейин түзүлөт. Акыркы 4 жылда өлкө кандай жетишкендиктерди багындырды. Жана кыргызстандык көз боемочу Радислав Сафиндин видеосу Амстердамдагы Rijksmuseumдун 30 мыкты чыгармасынын катарына кирди. Оболу дүйнөдө болуп жаткан жаратылыш кырсыктары тууралуу. Колумбияда жүргөн селдин кесепетинен 254 жаран курман болду. Мындай так маалыматты өлкөнүн президенти Хуан Мануэль Сантос Твиттердеги өздүк баракчасында жазды. Эске сала кетели, Колумбиянын Мокоа аймагында жамгырдын көп жааганына байланыштуу дарыялардын жээгинен чыгып кеткен суу кээ бир айылдарды каптап, көптөгөн көпүрө автоунааларды алып кеткен. Каза тапкандардын арасында 40тан ашуун жашы жете элек балдар дагы бар. Ошондой эле президент Сантос жабыркаган жерлерди кайра калыбына келтирүү иштерине 1 миллиард АКШ долларынан ашуун акча сарптыларын айтып, жардам берген саламаттык сактоо кызматкерлери менен куткаруучуларга ыраазычылыгын билдирди. Бул арада Жалал Абад облусунун Кызыл Сай айылында сел жүрүп 27 турак жайдын короосун суу каптап кеткен. Бул тууралуу 11 каналына өзгөчө кырдаалдар министринин Жалал Абад облусу боюнча жергиликтүү жарандык шаардык коргонуу кызматынын жетекчиси Акылбек Ботобеков билдирди. Анын айтымында сел үстүбүздөгү жылдын 1-апрелинде жүргөн. Аталган аймакта жаан көп жаагандыктан кокту колоттордон келген сел айылдагы дарыяларды ташытып, элдердин короо жайын басып кеткен. Бирок жашоочуларга жана турак жайларга олуттуу зыянын тийгизген эмес. Ташкындаган суу арыктарды жаап, жолдорду бузуп салган. Учурда жарандык шаардык коргонуу кызматынын кызматкерлери арыктарды тазалоо, дарыялардын жээктерине атайын тосмолорду орнотуп жатышат. 2017 жылдын 1-апрель күнү Жалал Абад областынын Кызылжар участкасында катуу жааган жамгырдын кесепетинен сайдан колоттордон келген сел суулары 27 турак жайдын короо огород каптаган. Эч кандай үйлөрдө турак жайларга колдоо эмес, абалдары жакшы. Бүгүнкү күндө жергиликтүү шаардык жарандык коргонуу кызматтары тарабынан аныктоо, тактоо иштери жүргүзүлүп жатат. Мындан тышкары канал арыктарын тазалоо үчүн атайын 3 техника тартылып, казып тазалоо жумуштары жүрүп жатат. Тергөө абагында жаткан экс-депутат Садыр Жапаров Крим чөйрөнүн мүчөлөрү менен пикири келишпөөнүн айынан жабыркаган. Мындай билдирүүнү жазаларды аткаруу кызматы таратты. Кекиртегин кескен Жапаровдун абалы болсо учурда туруктуу экени айтылууда. Бирок анын тарапташтары өзүнө кол салышы жалган дешүүдө. Экс-депутаттын тегерегиндеги соңку маалыматтарды кесиптешим Айгерим Жаныкул ортого салат. Айгерим, саламатсызбы? Айтсаңыз, ушу экс-депутаттын өзүнө кол салганына карата учурда кандай реакциялар болуп жатат? Ошол эле расмий органдар кандай билдирүү менен негиздешти? Рахмат. Бишкек шаарындагы СИЗО 1 мекемесинде кармалып турган Садыр Жапаров жанагындай мындан 2 күн мурун өзүнө кол салган окуядан кийин учурда 47 колонияга которулгандыгы айтылууда. Медиктердин айтымында анын абалы туруктуу жана венасы кесилди деген маалымат карата тактоо иретинде маалыматтарды айтып жатат. Себеби дегенде бул оң колунун тактап айтканда Жапаровдун мойну жана сол чыканагы кесилген экен. Аныктан венасы жана кесилди деген маалымат кичине көбүртүп жабыртылган маалымат деп айтып жатышат. Албетте ар кандай төкшүмөлдөр айтылып жатат. Ошол эле кезде Жапаровдун тарапташтары, ошол эле туугандары, ошол эле оппозициячыл депутаттар, айрым бир ошол эле саясат талдоочулар, укук коргоочулар дагы Жапаровдун мындай ишке баруусу мүмкүн эмес эле деген пикирлерин айтууда. Бирок ошол эле кезде алардын айтымында азыркыдай жанагы көйгөй болуп турган маалда дагы бул өзүнө кандай чоң зыян алып келерин түшүнгөн адам катары Садыр Жапаров мындай колуна ошол бычак алып өзүнө кол салмаган эмес деген негиздерди айтып жатышат. Бирок ошол кезде мен төмөндөгү телекөрүүчүлөр үчүн
бир маалыматты сунуштап кетейин. Тактап айтканда улуттук коопсуздук кызматы расмий түрдө Жапаровдун жанагындай аракети туурасында төмөндөгүлөрдү билдирди. Демек, ал расмий маалымат туурасында кичине биздин графикабыз даяр эмес окшойт. Мен да кошумчалай кетейин. Белгилей кетсек, мындан 2 күн мурун Жапаров буга чейин ошо камерада отурган маалда өзүнө бычак сайгандыгы туурасында маалымат тарагандан соң жанагындай божомолор айтылып баштаган. Ошол эле кезде жогоруда мен айтып жаткан расмий билдирүүдө улуттук коопсуздук мамлекеттик кызматынан айтылат. Ошол камерада ошол 3 адам менен отурган экен. Бирок ошол эле кезде бул ошол Крим чөйрөсүндөгү баг адамдар менен пикир келишпестиктин айынан анан өзүнө кол салган деген маалыматтарды айтууда. Ошол эле тергөө абагында жаткан балдардын бири ал жактагы акыбал кандай экенин белгилүү болчу, бирок андай жанагындай камера жоксу жанагы жайга отургузбаш керек эле деп анын туугандары, ошол эле жубайы дагы маалымат таратыптыр. Башка ошол биздин кесиптештерибизге белгилей кетсем, учурда ошол жубайы ошол Садыр Жапаров өзү менен жолуктурмайынча мен багы кетпейм деп ошол мен айтып жаткан 47-чи колониянын алдында кетпеси туурасында кабарчыларга билдирген экен. Айгерим, айта кетсеңиз, ошо бирок ошол өзүнө убактылуу көйгөй үчүн кол салмак эмес деген оппозициячыл тараптын айрым өкүлдөрү ошол туугандары айтып жаттыр да, ошого кандай маалыматыңыз бар? Ооба, мен жогоруда белгилеп өткөндөй, ошол эле мен эми ар бир ошол адамдардын аттарын атабай эле коеюн. Атамекенчил тактап айтканда партиясынын айрым бир депутаттары, ошол эле укук коргоочулар жана башкалар. Мен белгилей кетишим керек, бул жерден ошол эле биз укук коргоочу катары таанган Төлөкан Исмаилова ошол өзүнүн берген маектеринде башка басылмаларда Садыр Жапаровдун өзү менен жолугуп келген экен. Анда бул мындай кадамга барганын себебин түшүндүргөн. Экс депутаттын айтымында бул ошол жактагы кандайдыр бир чындыкты айтуудан корктум деген таризде түшүндүргөн, бирок анын эмне болгон чындык экенин, эмнеден коркконун дагы деле ачыктабаган экен. Ошондой эле укук коргоочунун айтымында ошол аялы туурасында айткан экен. Ошол мындайча айтканда Садыр Жапаров айрым бир жанагындай митинг убагында ошол туугандардын жакындарынын кармалуусуна каршылык билдирүү иретинде дагы жанагындай кадамга барган деп айтыптыр. Айгерим, дагы бир жагдай учурда дагы мындай жарат келет да, бир жагдай Садыровдун колуна кандайча бычак тийген дешүүдө расмий тарап кандай жооп кайтарды буга? Ооба, бул туурасында дагы дароо эле ошондой суроо жаралды. Кандайча ошондой жайда отурган адамдын колуна жанагындай курал тийип калышы мүмкүн деген. Биринчи кезекте бул жазаларды аткаруу кызматы расмий түрдө билдирүү таратты. Андагы маалыматтарга таянсак, бул жана нан кескен бычак аркылуу ошол моюнуна урулган экен. Бирок бир четине белгилей кеткенде, бул дегеле ошондой жайларда, же болбосо ошол абактарда, же болбосо СИЗОдо атайын жана тамак аш кесүү, же болбосо азык түлүктөр кесүү боюнча жана ашканага керектүү болгон ошол жана буюмдар ошол жакта деле таратылат экен. Ошондуктан бул башында ар кандай да версиялар айтылып жаткан. Ошондо улам бул орган расмий түрдө билдирүү таратты, эмне үчүн кандайча анын колуна тийип калгандыгы боюнча. Бирок ошол версиялар боюнча айта кеткенде, буга чейин атайлап берди же ошону мажбурлады деген дагы билдирүүлөр таратылган болчу. Азырынча айтор бул маалыматтын тегерегинде ушундай жаңылыктар жогоруда белгилей кетейин. Ошол фельдшер ошол чукул кырдаал деле жардам көрсөтүлгөн. Андан кийин 1-2 саат өткөндөн кийин эле абалы туруктуу жана жанагындай жараатты бул Садыр Жапаров дес болгона коркунуч жаралбайт деген билдирүүсүндө кошумчалашууда. Айгерим, сизге рахмат. Эске салсак, экс-депутат Садыр Жапаров кылмыш жана жаза кодексинин барымтага алуу, бийлик өкүлүнө карата зомбулук көрсөтүү, өлтүрөм деп коркутуу, бейбаштык боюнча күнөөлөнүүдө. Башка кабарлардан, улуттук энергохолдингдин башчысы Айбек Калиев Казакстандан көмүрдү толук импорттоодон баш тарта албайбыз дегени катачылык. Мындай ойду көз карандысыз эксперт Расул Умбеталиев билдирди. Адистин айтуусу боюнча буга чейин Бишкектин жылуулук берүү станциясы реконструкция болгондон кийин 100% жергиликтүү көмүрдү пайдаланат деп убада беришкен. Азыр болсо жай режиминде иштөө үчүн эски жабдууларга Казакстандын көмүрү ылайыктуу болот деп билдирген Айбек Калиев. Жалаң гана президентти эмес, бүтүндөй калкты чаташтырып жатат деп
толуктады Расул Металиев. Дело в том, что на протяжении последних 4-5 лет АО электрической станции Мен бир нече жолу айтып кеткем. Казакстандан көмүр алуу өкмөткө, республикалык бюджетке ошондой эле улуттук энергия холдингге кандай зыяны тийишин. 2015-жылы 900 тонна көмүр алынып, өкмөткө 1,5 миллион сом зыян келтирген. республиканскому бюджету и АО электрической станции 5 жылдык жол картасыз, улуттук өнүгүү стратегиясы жок, Кыргызстан өлкө катары жок болушу коркунучу болгон. Мындай пикирди бүгүн Алмазбек Атамбаев документтин алдын ала жыйынтыгын талкуулоо отурумунда билдирди. Президенттин баамында Кыргызстан акыркы 4 жылдын ичинде ийгиликтерге жетишип, дүйнө жүзүнө таанымал болду. Буга кошумча биздин өлкө кыска мөөнөттө кантип реформа кылыш керек экендигин көрсөтүп, эми башка элдер Кыргызстанды урматтоо менен карайт. Эми мамлекет башчынын оюнда 20-25 жылдык мөөнөткө созулган стратегияны пландоого убакыт келип жетти. Тагыраак айтканда өнүгүү жолун 2040 жылга чейин түзүү керек. Алмазбек Атамбаевдин баамында мамлекет өзүнө туруктуулукту кайтарып, экономиканы дагы келечекке божомолдоого болот. Теманы улай кошумчалай кетсек, Кыргызстанда кийим-кечек тигүү өнөр жайдын башкы сферасы болуп эсептелинет. Мындай ойду премьер-министр Сооронбай Жээнбеков айтып, ири текстилдик ишканалар Чүй облусунун мамлекеттик каржылоодон чыгып, өзүнүн бюджетин түзүүгө дагы өбөлгө болот. Бул туурасында биз студиябызга Лехпром ассоциациясынын мүчөсү Өмүрбек Назаровду чакырганбыз. Саламатсызбы, Өмүрбек мырза? Айтсаңыз, азыркы учурда жеңил өнөр жай тармагындагы кызматкерлердин орто эсеп менен маянасы канча? Жана ошол сумма 5 жылга салыштырмалуу кандай айырмаланат? Саламатсыздарбы, кыргыз эли. 5 жыл мурун айлык акы тигүү тармагындагы кыздарда 8-10 миң сомдо түшсө, бүгүнкү күндө 5 миңден 20-30 миңге чейин чыкты да. Эң негизгиси ушул тармакта стабилдүүлүк болуп келатат. Бул жакшы көрсөткүч. Айта кетсеңиз, ушу жумуш орду боюнча кандай жылыштар бар? Бул тармакта азыр таксан барбы? Канча жаран иштери өлкө боюнча? Таксан болгондо бүгүнкү күндө Элекпром ассоциациясында 700дөн ашык кичи чоң ишканалар бар. Ушул ишканалар бүгүнкү күндө эмгектенүүдө. Мындай өлкө боюнча маалыматыңыз жок? Кыргызстан боюнча. Анан бул тармактагы кээ бир ишканалар мындай контрагы жок, жана аз сандагы айлык төлөп адамдарды иштетишет деген дагы бир сөздөр бар да. Бул маалыматты канчалык чындыгы бар деп ойлойсуз? Албетте чындыгы бар. Анткени негизи бул өндүрүш тармагы татаал тармак. Өндүрүштө иштеткендер контракттан мурун эң башкысы эки нерсени жасашы керек. Ишкананын өз алдынча татыктуу иштеп кетиш үчүн. Биринчиси бул жумуш ордун түзүш керек. Экинчиси ошол айлык маяна менен камсыз кылыш керек. Албетте көч бара түзөлөт, акырындап ошо контракт кагаз иштери акырындап иш жүзүнө ашууда. Айта кетсеңиз, жакынкы пландарда сиздердин мына 700 адам деп айтпадыңызбы иштегендер? Жакынкы пландарда ишканан канча мындай көбөйтөйүн деген оюңуздар барбы? Бул эми мындай да 15 жылдан бери бул ассоциация жүргүзүп жаткан ишин байланыштуу болуп келатат. Эми эң башкысы бул ишкананын же болбосо ошо ишканалардын өнүгүүсү бул көп нерсеге байланыштуу да. Эң эле биринчиси бул саясий стабилдүүлүк. Эгер ошонун баары болуп турса, Кудай буйрса, жакшы көрсөткүчтөргө жетебиз. Айтсаңыз, Евразиялык экономикалык биримдикке киргенден бери Кыргызстан ушул тармактан мындай олуттуу пайда ала алдыбы деп ойлойсузбу? Албетте аябай жакшы болмок. Негизи көп барьерлер жоюлмак, жакшы болмок. Бирок мындайда бул бир жагынан жакшы болду. Бирок ошол эле учурда көп башка дагы тоскоолдуктар чыга келди. Бул кризис, экономикалык кризис өзүнүн жолтоосун болуп, то есть
сатып алуу жөндөмдүүлүгү элдин ошол эле Россияда, Казакстанда элдердин сатып алуу жөндөмдүүлүгү түшүп, өндүрүм кандайдыр бир деңгээлде ылдый түштү. Бирок бул жаман көрсөткүч эмес. Мындай учурда бул нормалдуу көрүнүш. Ошол эмнеге түшүп кетти деп ойлойсуз? Ошол мамлекеттерде. Анткени ар бир үйдө өзүнүн бюджети болот. Ошол кризиске байланыштуу алардын сатып алуу жөндөмдүүлүгү түшкөндүгүнөн эң биринчиси бул үй бүлөдө биринчи орунда ошол эле тамак аш, башкалар биринчи орунга чыгып, кийим экинчи орунга чыккандыгына байланыштуу. Рахмат, Өмүрбек мырза, убакыт бөлүп биздин студиябызга келгениңиз үчүн. Биз болсо чыгарылышыбызды улантабыз. Лейлек районуна караштуу Сумбула айыл өкмөтүндө акысыз медициналык текшерүү жыйынтыкталды. Айыл элин акысыз текшерүү демилгесин Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясынын студенттери көтөргөн. Алардын бири Эльзар Токтоназаров биздин 11 каналында. Эльзар, саламатсызбы? Мына куш келипсиз биздин студияга. Адегенде өзүңүздү тааныштырып өтсөңүз, канчанчы курста билим аласыз, анан эмне себептен ушундай элет элинин ден соолугун текшеришибиз керек деген демилгени көтөрдүңүздөр? Саламатсыздарбы? Мени бир аз туура эмес тааныштыра кетти окшойт. Мен медакадемияны бүткөнүмө 4 жылдан ашып калды. 2012 жылы бүткөм. Ошо аяктап 2013 жылдан баштап улуттук госпиталда кан-тамыр хирургия бөлүмүндө кан-тамыр хирург катары иштеп келе жатам. Ушул бул демилге башында ушул студенттерден чыккан, медакадемиянын 4 курсунун студенттери, 4 бала ушул өзүнүн жери, туулган жери Лейлек районунда, ушул Баткен облусунда 3 ар кайсы айылдан болгон студенттер. Анан кийин демилгени ушулар көтөрүп чыгышкан. Ушул өздөрүнүн кичим экенине сөзсүз эле мындай доктор болуп, кийин медакадемияны бүткөндөн кийин жардамды көрсөткөн эмес, ушул студенттик кезинен эле жардамды көрсөтүү кылып. Анан кийин Сизди туура эмес тааныштырып коюп турмун. Мен сизден кечирим сурайм. Азыр экинчи суроо, көбүнчө ал жакта жашаган элдер кандай оорулар менен жабыркашат экен? Жабыркаганы ушул биз 1200дөн мындай регистрация кылгандай 1200дөй элди көрдүк бир жуманын ичинде. Көбүнчө ушул өтө эле татаал экен жашоосу. Анан кийин мындай оор нерсе көтөргөндөн көбүнчө ушул жөн эле ичимдик сууну күнүгө ташып ичишет экен алыстан. Анан жери дагы өтө татаал рельеф экен. Анан кийин ошон үчүн жанагындай грыжалар, грыжа белой линии живота деп коет, ошондойлор, анан жанагы белдин грыжалары ошондой аябай көп экен. Андан башка жанагы остеоартроз дегендер. Мунун баары ошол суукта жана малды мындай жайып неметкенден, анан сууну улам күнүгө ташып көтөргөндөн, ошондон деп ойлойм. Айта кетсеңиз, ошо Баткен сыяктуу эле аймактарда, башка эле аймактарда ошондой көрүнүш бар да. Эми кандай пландарыңыздар бар? Мүмкүн башка аймактарга барып, Нарын болобу, башка Талас жергесинде болобу, ошол жакка барып дагы ушундай сымал иш-чараларды өткөрөйүн деген оюңуздар барбы? Албетте андай ой бар, бирок негизги ой баары бир бул мындай инициативаны көтөрүп, анан башка элдерге, башка дарыгерлерге мындай иш болоорун, жана мындай оңой экенин, мындай ишти кылса болот экен, жана жергиликтүү жерлерде, алыска аймактарда дарыгерлер жетишпейт экендигин мындай көрсөтүү негизинде жазалган. Ошон үчүн бул кийинки ушул май айында ушул Токтогулга бир дагы 10 чакты дарыгер менен барып бир жумадай акысыз медициналык жардамды көрсөтүүгө ошол пландар бар. Эльзар, сизге рахмат. Мен баса айта кетейин, биздин бүгүнкү коногубуз Эльзар менен 11 каналы дагы бир долбоорду даярдап жатат. Тактап айтканда, медицинадагы көйгөйлүү маселелерди кесиптештерибиз жана жаш кадрлардын көзү менен көтөрүп чыгышат. Кыргызстандык көз боемочу Радислав Сафиндин видеосу Амстердамдагы Rijksmuseumдин 30 мыкты чыгармасынын катарына кирди. Тизмени түзүү үчүн 62 өлкөдөн келген 2600 эмгек каралган. Сафин жакынкы күндөрү өз өнөрүн европалыктарга тартуулайт.
Голландиядагы Rijksmuseum Амстердам шаарында жайгашкан. Ал дүйнөдөгү эң көп кирген 20 музейдин катарына кирет. Мына ушундай кабарлар соңку сааттарда алынган жаңылыктарды толуктайт. Биз болсо окуялардын өнүгүшүнө көз салуубузду улантабыз. 11 каналынын жаңылыктар кызматы кечки саат 7 жана 8-ге кабарлардын орчундууларын топтоп алып чыгат. Аты жөнүм Мирлан Айталы, кайрадан амандашканча.